таштар менен ура баштаганда биз резиновый пуля менен упор аткан жокпуз, воздухка тоттук. Тияктагы бир 3 этаж үй бар экен, ошол жака барганда аяктан уже бизди боевой менен ата баштады. 3 этаждан биринчи ранение алып балдар кетти, сразу больницага уже колдору үзүлүп. Ошо менен элдер чогулду, сүйлөшкөнгө болгон жок. Таштар менен ура баштады, жанагындай коктейль молотов жасаш болуп туруп ошолор менен уруп атты. Акырындык менен сүйлөшөбүз, болду деп келип аягында сабашты. Арасында мастар бар, байкелер бар, чоң эле. Жаштар бар. Ошол. Сиз кандай жарат алдыңыз? Азыр абалыңыз кандай? Менин азыр абалым оор. Чекем менен аркам жарылган, башым айрылган, тигилген, колум сыган. Бутум да тигилген биягы. Ошол сотрясение алып жатам. Мындай биз курал жарак алып барбаганыбызды көрүп туруп эле аябай неметип салды да, ошого жаман неметип калдык да. Көрө алдыңыздарбы? Кимдер атканын тааный аласыздарбы же? Эми ал жерде эл көп болду, караңгыда кирип калган күнгүм болчу. Атышып атты. Аткандан кийин ата албайт кези келди. Качтык атка. Кирип келип уже арга жок болуп калды да бизге. Сабап, ошол жерден бир комнатага камап отурушту. Балдарды алып калышты. Ошо камалган балдардын арасында сиздер жок эле эмессиздерби? Бар болчубуз. Жарат алганыңыз үчүн сиздерди чыгарып? Жарат алган үчүн медиктер келип анан кийин. Жана каза болуп калган аскер жөнүндө маалыматыңыз барбы? Ал кандай болду? Аны деген акыркы жолу үйгө кирип атканда элдер сүйлөшөбүз дешип аткан. Сүйлөшөбүз деп арасынан бир главарь чыкты, сакалчан бойчоң экен. Ал кирип экөөбүз сүйлөшүп атканда үйдүн аркы капталынан уже таштар менен кире башташты. А жерде биз экинчи этажга чыкканда алар уже биринчи этажда кухня жагында калып калган да. Андан кийин ал кишини көрө алган жокмун. Больницага келип анан бияктан угуп атам. Ошол кармап жүргөндөрдө сиздердин куралдарды алып алып кайра эме кылган жокпу? Кайра атты бизди эшиктин сыртынан, биз эшикти жаап уже үйдүн ичинде бекитип атканда эшиктин сыртынан атып атты. Бизде 2-3 бала, 4 балага тийди ок. Буттарына, жан башына. Ошол. Анан кийин жанагы дробовик менен атышып атты, чачма менен. Ошол жерде жанагы боевой пулялар көтөрүп жүрөт да, азыр интернетте маалыматтар жүрөт да. Ошол октор каяктан пайда болуп калды? Алар сиздер көтөрүп бардыңыздар беле? Аларды билбейт экенмин, алар каяктан алып келип кандай кылып пайдаланып калышты. Кандай куралдар менен баргансыздар? Биз резиновый немелер менен барганбыз. Пулялар резиновый. Башка эч кандай курал жарак алган эмес болчу.